ар түрдүү чиновниктердин атын айтат экен, ар түрдүү чиновник аялдардын атын айтат экен, менин таанышым, менин подружкам деп. Бул эмне деген чындык? Биз өзүбүздүн акчабызды өзүбүз ала албай атабыз. Эми кайда барып кайрылабыз? Менин балдарымдын, неберелеримдин үмүтү сиз гана болуп турасыз, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Ушуну карап коюңуз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизге айлам жок. Айлам калбай калганда кайрылып атам. Аргабыз түгөндү. Не кыларыбызды деле билбей калдык. Себеби жанакы $240,000 жарымы менин балдарым эле. Бул акчаларды балдарым бири Түштүк Кореяга, экөө тең Түштүк Кореяга барып, бири 10 жыл, бири 5 жыл иштеп келишкен эле. Бул Касымованын алданган балам Касымованын тузагына кирип алданып калды. Айла жок экен. Алданып калганына эмне кылып, айлабызды таппай калдык. Касымова жалган документ менен, жалган контрабанда товарлар менен өзүнүн абери ачылгандан кийин, балдарымды 2 айдан кийин берем деп видео расписка жазып алып, ошондон бери жок. Ошондон бери сүдүрөп келет. Ошондон бери биз көз жашыбызды төкпөй келебиз. Ыйлап келебиз. Бул акчаларды Түштүк Кореяда иштеп келген баламдын бири өзүн маркум бүйөмө топуракта сала албай калган. Ушул акчаларды табам деп жол алыс болуп. Бир балам 5 жыл иштеп чакан бизнес ачкан. Аны дагы берди. Дагы бриллианттарга акча аз дегенден маркум күйөөмдөн калган үйдү кредитке берип, кредит алып чоң суммадагы акча берген. Кредит айына $2,500 түздү. 2 айдан кийин берем дегенен ана берет, муна берет болуп, былтыр мен Ош шаарынын Төлөкөн 29 квартирасын сатып бердим. Мен өзүм да мектепте иштедим, кийин Россияга бардым. Ошол Россияга барып келген квартирамды сатып бердим. Андан бери мына 2 жыл өттү. Маркум күйөөмдөн калган квартирамды алдырып коюу коркунучунда турабыз. Кыш куроодо каяка барабыз? Үйгө кредиторлор келет, төлө деп. Ана берет, муна берет, эми берип калар бул аял. Биздин абалыбызды түшүнүп турат. Кантип эле ушинтип сыздатсын десек, сыздатып эле атат. Тергөөдөн тергөөгө уланат. Тергөө улам жабылат. Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген жашоо бизге? Биздин жашообузду ушинтип кыйнап эле келатат. Зордук менен эле кыйнап келатат бизди. Эмнеге бирөөнүн акчасы бирөөгө ушунчалык керекпи? Бирөөнүн ак эмгек менен тапкан акчасы бирөөгө ушунчалык керекпи? Бул аялга эмнеге керек? Бизди эмнеге кыйнайт? Сиздер көрүп турам, бизди жалпы кыргыз эли көрүп турат, 7 миллион эл сиздерди көрүп турат. Урматтуу Садыр Жапаров, президент экөөңүздөр жан аябай бирөө иштеп атасыздар. Ушу биз отуруп калган Кыргызстанды өдө көтөрүп атасыздар. Канчалаган адамдарды, канчалаган Кыргызстан кыйналбасын, кыргыз элим, жерим деп иштеп атасыздар. Бирок Касымова өзүнүн ишенген тааныштары менен, чиновниктер менен ушул ишти жаап, аркасына сүдүрөп келет. Ушунчалык убакыт өттү. Мен 2 жылдан бери чындык таппай келатабыз. 1 жыл 8 ай болду ушунун берем деген распискасына. Дагы эле бербей келет. Улам үмүт кылабыз, бир тергөөгө барып ачылып калабыз деп кайра жаап коюшат. Биздин жалгыз үмүтүбүз сиз гана болуп турасыз азыркы күндө. Сиз гана бул ишке точка кое аласыз. Сиз гана алып бере аласыз менин балдарымдын тапкан акчаларын. Мен эне катары сыздап, ушу балдарымдын ушул ак эмгек менен тапкан акчаларын алып бере албай жүрөгүм сыздап атат. Неге бул чындык барбы биздин Кыргызстанда? Чындыкты сиз гана алып бере аласыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушуну көзөмөлгө алып коюңузчу. Мен сизден көптөн көп суранам. Азыр сиз жанымда болгонуңузда ушул жашыма карабай атама арызданганда ыйлагым келип турат. Себеби мени Касымова биздин эл бүлөмдү ушул абалга алып келип койду, сыздатып койду бизди. Чындык барбы? Ушуну карап бериңизчи. Сизден көптөн көп суранам.